Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Наурыз майрамына арналган көкбөрү турнири кызыктуу деңгээлде уланууда. Достук командасы бүгүн 3-орунду ээледи. 3-орун үчүн болгон оюнда алар Алтын Альянс командасын ийри эсепте жеңип алды. Ал эми кечээ Ынтымак командасына Достук кантип жеңилди? Алдыда кененирээк токтолобуз. Бул видеону аягына чейин коюп, жарым финалдык оюндар кандай теризде өттү, жана финалда кандай оюн болот, ошол жөнүндө айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Жогорку лиганын финалында жолдомо алыш үчүн А тайпасынан Сарыөзөн менен Алтын Альянс командалары күч сынашты. Буга чейин аталган эки жаат тең Ак Шумкар командасын ишенимдүү утуп алышкан. Алтын Альянс оюнду мыкты баштап, 4-мүнөттө эле Маданбек Алтынбек уулунун көмөгү астында эсепти ачты. Ага карабай кийинки мүнөттөрдө Сарыөзөн өзүнүн үстөмдүгүн орнотуп, жыйынтыгында 7-3 эсебинде жеңишке жетти. Чүй облусунун командасынан Темирлан Шашынбеков менен Сейитбек Анарбек уулу 2-ден салым салып, мыктылыгын көрсөтүштү. Ал эми Б тобунан финалга чыгуу үчүн Достук менен Ынтымак кезгелди. Эзеликке атаандаш болгон эки команданын беттешин көпчүлүк көрөрмандар күтүштү. Анткени сезон алдында Достук күчтүү оюнчуларды өз курамына топтоп, чемпиондук үчүн ат салышарын көрсөткөн. Командага улуттук кураманын оюнчулары Манас Ниязов, Аскат Аскаров, Кубаныч Султан уулу, Нурбек Юсупов келишкен. Ошондой эле былтыркы сезондо Алайдын курамы менен 2 ирет чемпион болгон Байман Муралим уулу дагы өзүнүн мурдаш аргымагы менен Достукка келген. Оюндагы алгачкы улакты 47-секундта эле Өмүрбек Эсен уулу салып кетти. 15-мүнөттө Кушчубай Илис уулунун өткөрүп берүүсүнөн кийин Дастан Сагынбек уулу 3-салымды салды. Экинчи таймдын башында Манас Ниязов адашып, өзүнүн тайгызанына улакты ыргытып алды. Ошону менен эсеп сандары 3-0 өзгөрдү. Оюндун 36-мүнөтүндө Нуржан Мелисбек уулу Өмүрбек Эсен уулунун пасынан кийин Ынтымактын дагы бир салымын салды. 3-чү таймдын башында Аскат Аскаров бул оюндагы Достуктун жалгыз салымынын автору болду. Беттештин бүтөрүндө 10 мүнөт калган кезде Майрамбек Рыспеков каркыра аргымагы менен оюндагы акыркы улакты тайгазанга ыргытты. Ошентип жолугушуу 5-1 эсебинде Ынтымактын жеңиши менен жыйынтыкталды. Эми 21-март күнү боло турган финалдык оюнда Сарыөзөн менен Ынтымак командалары кезгелет. Эске салсак, 2022-жылы бул эки команда 2 жолу финалда ойногон. Наурыз турниринде Ынтымак чемпион болсо, 9-май мелдешинде Сарыөзөн жеңишке жеткен.